Аэропортто, мисалы, эл аралык аэропортто жүргөндө кофе ичкиң келсе, $5, $10 дейт го, кымбат да. Бага карап туруп иче албайсың да. Ошол мезгилде проблема бул кофенин кымбаттыгында эмес, бул сенин кирешеңдин аздыгында да. Бул сага берилип аткан белги да. Сен өзгөрүлүшүң керек деген белги. Неге миңдеген, 100 миңдеген адамдар кымбат кофелерди иче алат, кымбат нерселерди алат, бирок сен ала албайсың, сен иче албайсың да. Бул аз чыгымдан коркпош керек, кирешеңдин аздыгынан коркуш керек да. Кымбат кофени иче албаштыгың бул уяла турган нерсе эмес негизинде. Бирок бул сага берилип аткан белги, сигнал да. Сен өзгөрүлүшүң керек. Сен мээңдеги чектөөнү алып салышың керек. Сен кирешеңди көбөйтүшүң керек. Сен өзгөрүлүшүң керек, жашооң өзгөрүлүшүң керек деген белги. Мээңдеги чектөөлөрдү алып сал, оку, үйрөн, кирешеңди көбөйт. Бир бизнес башта. Эгер бизнес баштай албасаң, анда жок дегенде мындай жогорку деңгээлде чоң айлык ала турган бир деңгээлге жет, оку үйрөнүп. Бир миллионерден сурап тур. Ушундай кымбат чоң яхтасы бар экен, ошол яхтага обслуживание кылганга канча акча кетет десе, канча акча кетиши мүмкүн? Ойлонуп айтып берчү мисалы. Билбейм. 20 миң, 50 миң, 100 миң доллар болуп калышы мүмкүн. Ал миллионер айтыптыр, жок, билбейм дептир да. Анткени ал үчүн чыгым бул эч нерсе эмес экен да. Ушунчалык деңгээлде анын кирешеси көп, яхтасына канча сом чыгым болуп атканын ал эсептеп эткен эч качан. Мына ушундай деңгээлге жеткенге аракет кылыш керек экен да. Ошондуктан жашооңду өзгөртө турган чечимди бүгүн кабыл ал. Эртең кеч болуп калат.